Жалал Абад шаарынын мэриясы өзү теңдөө балдар менен топтошуп мушташып, өспүрүмдөр милициясы тарабынан каттоого алынган атаман балдарды чогултуп, алар үчүн атайын экскурсия уюштурду. Кыдыруу майып балдар үйүнө конокко баруудан башталып, шаар мэриясынын иш аракети менен таанышуу, акырында ысык чай үстүндө баарлашуу менен аяктады. Ар дайымкы айтыла жүрчү акылман сөздөр эмес, бул ирет жакындан жан дүйнөсүнө кирип баарлашуу болду. Иш чарага катышкан өспүрүмдөрдүн айтымында тарбиялоодогу бул жаңы ыкма аларга жакшы таасир калтырган. Эми мындан ары кара көчөдөгү башкаларга каршы эмес, спортто көрсөтүүнү туура деп эсептеп калышты. Мектеп рекетчилиги, топтошуп мушташуулар, ар кандай майда тартипсиздиктер менен кармалган балдарга өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы адегенде эскертүү берет. Экинчи жолу кармалса, профилактикалык иш-чарадан өткөрөт. Башкача айтканда, үйүнө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Үчүнчү жолу түшкөн соң каттоого алынат. Андай окуучулардын саны шаар боюнча 41 жеткен. Бир тараптуу моно эмес, биз булардын пикирин укканга аракет кылалы деп атабыз. Булардын ички дүйнөсүн ачканга аракет кылалы деп атабыз. Канчалык деңгээлде азыр жаштарыбыз мындай өзүнүн сырткы дүйнөсүнө аябай көңүл буруп калган азырчы. Мурдакыдай мындай бир кыйшык нерселер кийип алып же болбосо бир чаң нерсе менен жүрбөйт азырчы. Андай болгонболсо демек булар сырткы көрүнүшүнө көңүл бурган өспүрүмдөр. Биз дагы көбүрөөк ошончолук деңгээлде ички дүйнөлөрүнө бир көңүл буртканга аракет кылсак деген тилек менен бир баарлашабыз буюрса. Ар түрдүү балдар түшүп калат да, ар түрдүү үй бүлөнүн балдары. Кээ бирөөлөрү жакшы жашаган, бар жогу жетиштүү. Анан эмнегедир ошондой кылмышка барып калат. Анан кээ бир балдар үйдө жокчулуктан же ата энеси ажырашкандыктан ар түрдүү балдар түшүп калат.